Эфирде өлкөдөгү кылмыш фактыларды чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда Жадыра Түлүкиева, саламатсыздарбы? Өткөн апта Борбор калабыздын Ахунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, анда Мерседес үлгүсүндөгү унаа Volkswagen унаасын кызыл светофорго токтоп турган жеринен сүзгөн. Бул кырсыктын айынан бир адам жабыркап, ошол эле замат ооруканага жеткирилген. Окуя болгон жерден биздин репортаж. Айта турган сөзүм жок, мэр сүздү. Анда дальнейший билбейм эмне болгон. Түн жарымда болгон жол кырсыгы Борбор калабыздын Ахунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Кызыл светофорго келип токтогон Volkswagen үлгүсүндөгү унааны аркасынан Mercedes үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Аз чогап барсам уже водитель качып кетти. Водитель качып кетти дейт, ичинде бир кыз отурат, бир мужик отурат, мына маякта жүрөт мына. Мына теретиме талкоо болуп жүрөт эсеби. Сиздин машинаңызда ким бирөө бар беле? Апа бар болчу. Да, азыр скорыйга салдык. Volkswagen унаасында 2 адам болчу. Бири айдоочусу болсо, экинчиси жүргүнчүсү. Улгайып калган апа дагы алдында отуруп калганы сактап калды дешет күбөлөр. Анткени катуу ылдамдыкта келип сүзгөн унаанын негизги күчү аркасына туш болуп, унаанын арты жараксыз абалга келген. Бирок алдында отурса да кысылып калган апаны күбөлөр чогулуп биргелешип алып, чыгарып, ак халатчандардын колуна тапшырып беришкен. Деди, жалда турган болчу, жалда турсак деди, Мерседес ушул машина катуу айдап бараткан, аябай катуучу. Артынан эле мен клиент менен келаткан болчу. Ошол жакта келсек ушу светофордон сүзүп салып туруп машинаны. Аябай катуу сүзүп салып. Ичинде кемпир чоң аял бар экен, араң чыгарды. Араң чыгарып эшик Кысылып калыптыр ичинде. Эшик араң тартып араң чыгарып. Жакка барсак уже кыз бир мас бар экен, бир кыз, бир мужик бар экен. Документтерин кара алалы десек эле уже бербей коюшту дейт. Биз болсо качып кетти водитель. Рулда ким эле ал машинада? Ошондо кыз да очат бар элечи. Кыз таксы болчу ушундай, чачак. Ушундай кыз болчу да. Орус жакта кыргыз эле го дейм. Чогулган күбөлөр мынтип айдоочунун документтерин да алып алалы дешкен, бирок жетишпей калышкан. Бербейбиз деп анысы аз келгенсип тартип сакчылар келгиче Mercedes үлгүсүндөгү кырсыктын күнөөкөр унаасын мамлекеттик номурларында чечип коюшуптур. Mercedesке жардамга келген белгисиздер алгач четте чогулуп, өз ара сүйлөшүп турушту. Андан соң унаадагы бардык буюмдарды ташый башташты. Чогулган балдардын айтымында алардын бири унаа менен кырсыкка учураган кыздын жолдошу имиш. Gelsin bana Allah. Ha? Esegen ya. Bu senin geleceğin maşinası. Çok bu maşinanın nesi kim? Siz kimisi olursunuz dedi. Ben de şöyle. Кандай болгону да унаадан бардык нерсени чыгарып кетишти. Өздөрү беймарал кете беришти. Жолдошу келип жакшы аракет кылганбы айтор кыздын ээзи да сууп кеткен. Айтсак кырсыкка учурашкан соң Mercedes үлгүсүндөгү унаанын айдоочулары токтоюн дешкен деле эмес. Кетип калуу аракетин көрүп айдап кетишкен. Бирок унаасы жүрбөй калып гана токтоп өздөрү качып кетишкен. Андыктан номурлары жок унаа менен жабыркаган унааны эвакуатор менен жүктөп эле тийиштүү жайга алып кетишти. Унаасы керек болсо келет деген үмүттө тартип сакчыларда кала беришти. Бирок бул окуянын бир нерсеси кызыктырат. Mercedes'тин айдоочусу ким? Жана ал мас абалда беле же соо беле деген суроо эми өз каалоолору менен гана айтышпаса белгисиз бойдон калмакчы. Кезектеги тасманы биздин редакциябызга кечээ күнү эле белгисиз жаран келип таштап кеткен. Мында Борбор калабыздын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери чагылдырылган. Анда шаардык милиция бөлүмүнүн коомдук тартипти сактоо бөлүмүнүн жетекчиси союкуларды кармап келген тартип сакчыларды коркутуп жатканы жашыруун тартылган. Азыр белгилүү болгондой, тасма май айларында эле орун алып, бүгүн гана минтип жалпыга жарыяланууда. Учурда бул окуя туурасында иликтөө иштери башталган. Назарыңыздарда редакциябызга түшкөн тасма толугу менен. Толтырақ қыз тұрады, азыр бір чурыққа жүреді, Айнура, Сайнура деген қыздар. Жоқ, бізде жаушыладыңар ғой. Жоқ, башқа жоқ бұл? Жоқ, ешкім жоқ. Мен бір ұшыға киішмей қойғыла деп қойдым. Ешкім жоқ. Мұқабыра, маңа өте шотасыздар. Жоқ, мен өте шотасыздар. Ұшынан башқасына 35 үстінде ұршы бар. 35. Ушуга тийишпей эле койгула. Телефоңорду өчүрүп алып кыйын болот. 35 жок. Мукабарат, менин спорт этип ушинтип бебек кылайын атасыздар, өчүрүп. Жок, мен не кылам? Албайсыз го телефонуңду чалып койдум. Ушуну кече да кармаган, күнгө бир жолу кармайсыңар.
Keçede karma. Bundan başka Bir hiç kim yol. yok. Hiç kim yok. Bir yol. Hiç kim yok. Yok, Bundan bundan başka. başka körgöz kelesi. Hiç kim yok. Ne bana tişört astar. Yok, öce şortasın arma. Yok. Bir gel. Men bana öce şortasın mı kapı? Hiç yok mu? Ne kılıp astar? Tuttum şu yakın. Ya. Ketke atalım. Ne olur? Niye bulan diyeceğim ya? Men koy ne olur astar? Men sizge hayrat berip uşak işpeyle koydular. Ya bundan başka hiç kim yok. Mukavrat böyle bir uşağa tişpegine değil. Hiç. O şunu bir ortasına künne bir keçe bul alıp geliyor. Ana burada bir tigil alıp geliyor. Künne bir alıp geliyor. Gelmez bana. Çaldım ya keçe. Keçenin içini alıp gitti. Ben çalıp koydum. Acı kuldan alıp gitti koşsa. Men vapşı ben kaçak nömerden çıkalayım. Görmüş mü ayladım mesela? Aylam geldim ben. Ben hazır var o şey toktop durdum. Hiç kim yok buradan başka. Evet, kol durak durak. Yürüyün mü? Yürüyün mü? Kırgız kılamayısın. Gördün mü? Yürüyün mü abi? Kırgız ayısın. Karmayı versin. Liboyun. Yürüyün mü? Kırgız kılamayısın. Gördün annem. Ya bana ne göçüş ortasıdır mı? Ölçüş gün yok mu? Dur karanlık gün mü? Ben sizge surandım. Mukavrat uşak işbeyle koyuladı. Kim bu? De surangan yok mu? Evet. Buradan başka hiç kim yok ya. Millet biz de işte. Ne o şoğa men suranmazsam bile. Ne o şoğa bile. Bir o şoğa yetem bile. Boldaydı da şoğa bile işbeyle koydurup. Biz de barımızda oturduğumuz hiç kimse tigildiler. Mukavrat. İşte bizde de. Yok, bir o şoğa göçüş ortasılar, ma göçüş ortasılar. Ya 35'te sütünyor şoğa. Yok, 35 sütünyor şoğa. Bir o şoğa ben aytamım. Söz pazarga al. Ya öptüğünde bir öldü. Öbür koydu. Evet. Suranlı bu mu sağdaydı? O şoğa göçüş ortası. Ne o şoğa? Sen Bizim bu koyuyor. Yok işte. Evet. Bunu onda bile dökmek. Lan kendi kom ayttın. Ben kete vermedim lan. Кезекти издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында көрүп билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармачылыгы 2008 жылы туулган 8 жаштагы Солпиева Бегимай Жайлообаевнага издөө салат. 1984 жылы туулган апасы Гүлзат Солпиева 2010 жылы 1 октябрда таанышы менен спирт ичимдигин ичип, андан соң белгисиз жака кызы менен баратып кичинекей Бегимайды жоготуп жиберген. Бою 65-70 см, дене түзүлүшү толмочураак, чачы кара, көзү кара күрөң. Бегимай Солпиеваны көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 телефонуна кайрылыңыздар. Көңүл буруңуздар. Свердлов райондук ички иштер башкармачылыгы кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча 92 статьясынын негизинде кылмышка шектүү 1986 жылы туулган Сакеев Тынчтыкбек Расылбековичке издөө салат. Кимде-ким бул адамды көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармачылыгынын нөөмөт бөлүмү 0312 43 28 15 0701 18 35 17 0550 10 28 72 телефонуна кабар бериңиздерди суранабыз. Кылмыш жаза кодексинин 166 статьясынын негизинде кылмышка шектүү 1986 жылы туулган Алымсейитов Максат Болотбекович издөөгө алынат. Максат Алымсейитовду көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0701 18 35 17 0550 10 28 72 телефондоруна кабар бериңиздерди суранабыз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.